Бека медиа каналынан пайдалуу кеңештер. Күмүш жасалгалары бир гана кооздук көрп берүү үчүн эмес, саламаттык үчүн дагы тийгизген пайдасы зор. Күмүш бул организмде мээнин, сөөк ткандарынын, кандын курамы үчүн маанилүү элемент. Адам бир суткалык рационунда 88 мг күмүш ионун кабыл алышы шарт. Тилекке каршы, азыркы күндө муну ишке ашып жатат деп айтууга болбойт. Ал эми негизи күмүш аз санда болсо да капуста, клюква, эт азыктарынын жана сардина балыктарынын курамында кездешет. Бөлмө температурасындагы таза сууга эски күмүш тыйынды же кашыкты бир сутка салып коюу менен күмүш сууну даярдаса болот. Муну кадимки суу ордуна пайдалануу жугуштуу оорулардын алдын алат жана иммунитетти чыңдайт. Организмдеги кан агууну жана айыз маалындагы чыдаткыс оорутууну да ушундай суунун жардамы менен басаңдатса болот. Ашказан жарасы, гастрит, бөйрөктүн сезгенүүсү жана суук тию ооруларын дарылоодо күмүш суу табылгыс каражат. Бирок мындай учурда анын атайын лабораторияда даярдалган жана дарыканада сатылган 0,5% аралашмасын сатып алып колдонуу керек. Аны күнүнө 3 жолу 20 мл ичүү зарыл. Сасык тумоонун алдын алуу үчүн бетти күмүш суу менен жууп, мурундун ичин кайра-кайра чайкоо натыйжалуу. Таза күмүш эч убакта карайып кетпейт. Карарып кетсе, аны тагынып жүргөн адамдын ички органдарынын кайсы бири ооруйт деп түшүнүү керек. Бул жагынан алганда, күмүш жасалгалары адам үчүн ооруну аныктоочу же козгоочу кызматты аркалайт. Күмүш жасалгаларды тагынып жүрүү тамак сиңирүү органдардын иштөө жөндөмдүүлүгүн жакшыртат. Күмүштүн же күмүш суунун организмге жакпашын баш ооруудан, баш айлануудан жана көңүл чөгүүдөн байкаса болот. Мындай учурда андан баш тартуу зарыл. Бирок жаккан учурда дагы жогорку терапияларды тынымсыз колдонууга болбойт. Анткени денеде анын иондору көбөйүп кетсе, ден соолукту жабыркатып коюусу ыктымал. Күмүш тагынчактары жүрөк кан тамыр жана урологиялык ооруларда пайдалуу. Күмүштөн жасалган браслет, цепочка, шакектер кан басымды түшүрүп, бирдей калыпта кармап турууга жөндөмдүү. Эң башкысы тагынчактар кийимдин үстүндө эмес, денеге тийип туруусу зарыл. Ошондой эле бир күндө бир нече саат тагынып жүрүү сунушталат. Күмүш бактерияларды өлтүрөт, өттүн иштөөсүн жакшыртып, көк боор менен боордун иштөөсүн калыптандырат. Адамга күч жана эрк берип, көздүн көрүүсүн жакшыртат. Өзгөчө күмүш дем алуу жолдору жана ичеги оорулар үчүн пайдалуу. Күмүш жасалгалардагы адам сыяктуу эле камкордукка муктаж болушат. Жасалгага крем, атыр тийсе эле өңү бузула түшөт. Андыктан аларды косметикалык каражаттарга аралаштырбай, атайын кутучага сактаган туура. Күмүш жасалгаңызды үй шартында тазаласаңыз болот. 1 стакан жылуу сууга 1 аш кашык айна жана 1 чай кашык нашатыр спиртин кошуп, аралашмага зер буюмдарыңызды 2 саатка чылап коюңуз. Андан кийин таза сууга чайкап, чөпүрөк менен кургатып арчып коесуз. Ошондой эле тиш щеткасына бир аз тиш порошогунан сээп, аны менен күмүш жасалгаңызды жышып жууп койсоңуз, өңүнө чыгып жылтылдап калат. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып, биз менен бирге болуңуз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.